Maşallah. Ama gitti kalmam. Hayra geldi. Maşallah. Maşallah. Allah razı olsun. Sizni görüp kança adam illadi ata. Allah razı olsunlar. Asiyadagı balаңыздан дагы бул жерде атты сизге Алла берди. Ниетти түз кылып туруп эми атты даканса чагып койгон ата. 63'e çıktınız mı? Peygamberlik yaşken ha. Buna inşallah bu dünyada da ahirette de soğuk değilsin inşallah. 63 жаштагы ата боорукерликтин жаркын үлгүсүн көрсөтүп, коомчулуктун көңүлүн бурду. Буга чейин ал сыма оорусуна чалдыккан балдарга кайдыгер карабай, короосундагы жалгыз атын кайрымдуулукка берген болчу. Атанын аргымагы менен коштошкон видеосу социалдык тармакта желдей тарап, көпчүлүктүн жүрөгүн жибитип, аргымагын кайра алып берүү керектиги сунушталган. İnşallah ata sizge beyişten giyizet. Atты Allah beyişten beredi. Allah razı olsun. Suyunu atıp bir tür vidayız geliyor dostlar. Кайрымдуулукка деген ат сатылды. Атын атагысы келбеген жаран жылкыны кайра өз эсине жеткирип берүүнү, сыма оорусуна акча чогултуу демилгесин көтөргөн балдарга жүктөгөн. Ошентип активисттер Регион телеканалынын чыгармачыл тобу Көкжаңгак шаарына жеткирип берүү үчүн жолго чыктык. Бул ат деген жанакы Көкжаңактык аксакалдын аты. Бардыңар эле билесиңер. Бул ат өзү резонанс болуп кетти. Кыргызстанды мындай жарды просмотрун деле айтсак болот. Бул атты биз алганы барганда биз өтө бай инсан деп ойлодук да. Ал жөнө адам бербейт депчи. Анан кийин биз барсак өтө жөнөкөй семьянын ат экен. Аксакалды көрсөңүз, азыр биз дагы деле элге чыгарып беребиз аны. Жөнөкөй аксакал киши ушул атыны белек кылды да, ушул байкан үчүнчү. Анан ушуну хадия эле кылып салды да. Ушуну сатып туруп байкандын салымынан кошкула канчага кетсе деп, анан кийин биз алып түшөбүз. 15 ат белек болду Вес Кыргызстан областарынан, бардыгы сатылып, именно ушул ат турду да, басын көтөрө албайчы көбүч. Анан түшүнбөдү бул атты. Азыр Куда кааласа бир серьезный агабыз, өтө мындай пулу бар агабыз видеого деле көрүнбөйт дейт, атын деле атабагыла дейт. Ушул атты кайра аксакалга белек кылгыла деп бизге тапшырды. Бул Дамир үйүндө турду 10 күндөй. Дамир досум атасы карап, полный ухаживать этип, кайра азыр атты биз Көкжаңак жакка алып чыгып кетип атабыз. Негизи атты Көкжаңактан алып келгенсиздер, кайра үйүнө жеткирип атасыз. Ооба, кудду ушундай эле болуп атат. Бирок азыр аксакал не в курсе, даже балдар деле не в курсе, эч ким билбейт. Эмоциясын көрөбүз аксакалды, кандай күтүп алат, атын кайра кандай болгон, неде даражада күтүп алат. Ушуну азыр бизге деле кызык болуп атат, анан элге кызык болуп атат. Атын берип атканда башкача сезимдер болду эле. Анан негизи эле абанын шарты кандай болчу? Абанын шарты өтө жөнөкөй, мындай эле айтайын, өтө карапайым, мындай берип атканда ыйлаган. Биз көзүбүз көрүп, биз даже ыйладык. Келер-келги чейин шаарга биз ыйлап келдик. Ушундай жөнөкөй аксакал, жөнөкөй карапайым, ушул атты берип салды деп биз ыйлап келдик. Аксакал даже ошим азыр шок болсо керек, аты барса. Анда жеткирели атты. Всё, иншаллах, анда биз менен болуп тургула, өтө кызык болот. Сиздер деле көрүп ыйлайсыңар го деп ойлойм да. Буну көп ыйлады, бирок иншаллах биз менен болуп тургула болду. Ооба, Абдимиталип Маразыков атага алдын ала айтылган жок. Кайрымдуулукка жумшаган жылкысы кайра өзүнө кайтып келиши күтүүсүз болду. Ал атты сатып алып берген инсанга ыраазычылык айтып, сезимдерин жашырган жок. Ат менен учурашып атабам, ат менен. Машалла. Битте кучактап койгон эми атыңызды. Машалла. Анда да бар сиз? Ооба да. Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул атты бердик эле. Алланын ниети ушунчалык түз экен, анан кайра өзүмө кайтарып ушундай келгенине тән бердим да ушундай. Аллага миң мәртебе шүгүр. Ушундай жакшылыктар боло берсин. Бардыгыбызга тынччылык, аманчылык каалайм. Аба күтпөдүңүз беле? Мындайды күткөн эмесмин даже вообще. Болгон эмесмин да, күткөн эмесмин. Негизи эле муну кимге, Байханга деп берген белеңиз качан бердиңиз эле айтсаңыз? Ушул бир жума болду окшойт, по-моему. Ошо бир жума неме кылганда ушу балдар менен кеңешип, ушу Байхан менен Асылан деди. Ушу Асылан экөөнө деген элек да, ушундай болгон. Чечим ушундай болгон. Аба айтсаңыз, негизи кыргыздар аттаптайт го. Анан канча жылдан бери буну карап келеттиңиз эле, оңой болбосо керек, ошону айтпачы негизи. Эми өзүбүз арактан бар окшойт, өзү ата-бабаларыбыз кармап ушундай жылкы кармап жүргөн. Анан мен дагы атты кармаганды жакшы көрөм. Жылкы кармап болду. Азма саяпкерчилик дагы немелерим бар. Ушулар. Ошого ылайыктуу кылып эми атты кармап жүрөм. Мына ушу бала кезимден бери эле кармап жүрөм да. Бул атка канча болду? Канча жылдан бери ушу короңуз? Бул атка бир 3 жыл болду окшойт алганыма. 3 жыл болду. Бир 3 жыл болду. Булакка чабат белеңиз аны. Байгеге чабат элем, бирер немеде
призовой месталарды эм алгам. Анан ушу Көкжаңактын турниринде ушу самый лучший жакшы ат деп приз алган жерлерибиз бар. Ага, ошондо сизде бир эле атыңыз бар беле же башка дагы? Ушул эле ат минген чаап, улакка чапкан ат. Жалгыз атыңызды кайрымдуулукка берип бердиңизби? Ооба, Алланын ыраазычылыгы үчүн эчтекени неме кылбайт элем ушу. Абдимиталип Маразыков Көкжаңгак шаарында үйдө жубайы экөө эле турат. Балдары неберелери Орусияда. Жылкынын акчасын сыма оорусуна чалдыккан балдардын дарылануусу үчүн жумшоону жубайы балдары менен биргеликте чечишкен. Ооба, бул мен келгенден баштап эле атты таптайт, атты жакшы көрөт негизи. Иши калса дагы калсын, бирок ат калбасын. Чөп салынып турсун, жем салынып турсун, дайыма көзөмөлдөп турат атты. Анан биз эми ушул балдар ооруп калган экен деп айткандан өзүбүздүн балдар менен кеңешип, ушундай бирин айтып деп, анан эми балдарыбыз деле чоңоюп, ата болуп неме болду да. Анан кеңештик дагы берейли деп чечтик үй бүлөбүз менен общий эле. Чечип анан кийин майли бала оорубасын. Бала ооруса эгер ата эне жанын бергенге дагы даяр да. Анан ошондуктан чечтик мейли бере берейли деп. Бирок ушул жакшы инсандар көп экен, жакшы балдар көп экен. Жакшы балдардын Кудай кааласа дайыма жолдору ачык болсун, дайыма биз жакшылыкты гана каалап турайлы. Эми кайрадан Алла Тааланын жардамы менен бизге кайра ат келип калды. Бейле кетсе Кыргызстанда сыма оорусуна чалдыккан бөбөктөргө активдүү каражат чогултуу жүргөн. 7 дубандан мүмкүнчүлүгү бар инсандар акчалай, андан тышкары унаа, мал жана башка колунан келген жардамдарын беришкен. Ошентип өтө тез аралыкта балдардын дарылануусуна жетиштүү акча жыйналганы маалым. Асия Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы.